Видеодо реклама жок. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Садыр Жапаровдун жубайы Садырды чыгып калабы деп Кудага барбай күтүп отурабыз. Абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова BBC'ге интервью берип, жолдошу камалгандан кийинки жашоо турмушу тууралуу кеп кылды. Интервьюнун үзүндүсүн жарыялайбыз. Жолдошуңуз 2017 жылдын 25 мартында чек арадан өтүп келип кармалган боюнча абакта. Коомчулукта Садыр Жапаров чет жерден келбей койсо болмок дегендер көп болду. Сиздин оюңуз кандай? Айгүл Жапарова: бул суроону биз дагы абдан көп талкуулайбыз. Келбей койсо кандай болмок? Анда эл катары эле жашап жүрө бермекпиз. Бирок Садыр ал жолду тандаган жок. Барышым керек деп туруп алды. Коомдук сайттарда мени колдогондор абдан көп болуп жатат деп эле аларга ишенип деле жолго чыгып алган жок. Ал кайда баратканын, эмне үчүн келе жатканын толук билип турган. Азыр ойлосок, улгайган ата-энебизди аябай койгон экенбиз. Садыр өзүнө карата козголгон кылмыш иши болбогон соң өзүнө ишенип келди. Анын келери тууралуу маалыматтар чыгып кеткенде, тез арада кылмыш ишин токуп, чек арадан колуна чакыруусун карматып алып кетишпедиби? Мен муну бир адамдын өч алуусу деп айтар элем. Мамлекетти каалагандай калчап, эл алдында жоопкерчиликти сезбей, каалаган кишисин камап койсо боло берет дегендин жыйынтыгы ушул болду. Сиз убагында балаңыз үчүн Райса Атамбаевага кайрылганыңызды, өтүнүчүңүз четке кагылганын айтып калдыңыз. Чындап эле ортомчу болгон адамдар сиздин өтүнүчтү жеткирди деп ишенесизби? Балким жетпей деле калгандыр, бирок мен ортого салган адамдар Райса Атамбаева мындай иштерге аралашпайм деп айтты деген жоопту беришти. Азырда кээде ойлоп кетем. Президентибизге Садыр тууралуу толук маалымат жетпей жатат окшойт. Жолдошуңуздун тарапташтары менен катар эле Садыр Жапаров да коррупционер, кыңыр иштерге аралашкан дегендер да бар. Бул тууралуу өзүңүз да окуп эле жүрсөңүз керек. Ооба, кабарым бар. Баарына бирдей жагуу мүмкүн эмес. Жагайын деп аракет да кылбаш керек. Баары эле мактай берсе, анда киши өспөй калат. Тескерисинче сындап тургандын деле жакшы жагы көп болот. Акыркы жылдары үй бүлөңүздөр үчүн оор жоготуулар болду. Жамандыкты амандык жеңет дейт эмеспи? Жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Жакында келин алган турбайсыздарбы? Ооба. Жамандык улам кайталана бергенде кыргыздын ырымы кылып, жакшылыкка бурулсун деп дастандан кичүү уулубузду үйлөдүк. Куда сөөгүбүздө абдан жакшы кишилер экен. Азыр эле келе калгыла дебей, биздин шартты жакшы түшүнүп жатышат. Садыр өзү келгенде жакшылык менен баштасынчы, жакшылыкка барсынчы деп тууган урук. Кудага барбай күтүп отурабыз. Камынып койгом, чыгып калса дароо кудабыздыкына баралы деген үмүтүбүз бар. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Азамат Исмаилов, тамашоочу: аялга жардам берүү намыс эмес, сүннөт. Карантинден кандай пайда таптыңыз? Бүгүнкү башыбыздан кечирип аткан күн баарыбыздын сабырыбызды сынап аткан учуру. Бул күндөрдү пайдалуу өткөрөбүзбү же жөн гана убакытты текке кетиребизби, ал өзүбүздөн гана көз каранды. Элге төбөсү көрүнгөн белгилүүлөргө байланышып, карантин кандай пайдасын көрүп жаткандарынан кабар алдык. Буга чейин убактымдын көбү жумуш менен өтүп, үйгө кеч келип калчу элем. Бул жолу келинчегиме жардам берип атам. Экинчи баламдын төрөлгөнүнө 4 ай болду. Үйдүн, баланын түйшүгү оңой эмес да. Негизи буга чейин деле үй иштеринде аялыма кол кабыш кыла койчумун. Кээ бир эркектер муну намыс көрөт эмеспи? Жок, бул намыс эмес, сүннөт. Азыр келинчегиме каралашканга көп убакыт тартып атканы мен үчүн пайда болуп турат. Булак Лейди KG. Максат Давранов: казакка күйөө бала болсом кандай дейсиздер? Алып баруучу Максат Давранов өзүнүн социалдык баракчасына ыр бөлүшүп, көрөрмандарын ойго салды. Эс алып 5 таш таластан, киратып жолдон адашкам. Тагдырлар болуп кайчылаш жолукту мага тараздан. Керемет көзү дедим, дароо эле өзү дедим. Ушулар менен ооруп жүрөм. Казакка күйөө бала болсом кандай дейсиздер? Суроо узатты Максат мырза. Социалдык тармактын колдонуучулары бул тамашабы же чындыгы барбы деген пикирди алып баруучунун аталган постун талкуулашууда. Булак Аргумент KG сайты. Тагдыр. Депутат жан дүйнөмдү тоңдуруп кетти. Ал күндөр шаң эле.
Агарган таң эле. Бул ыр азыркы депутат экөөбүздүн сүйгөн ырыбыз эле. Ал гитара чертип, көзүн жумуп алып ырдаганда кое бергим келбей, мойнунан кыса кучактап алчумун. Анда биздин партия шайлоого аттанган. Аттанганда да башкача дымак менен кадам таштады. Жада калса элде да эң көп добуш алып, алдыга суурулуп чыгат деген ишеним күч болду. Элдин көз карашын, бизге ишенимин байкаган партиянын жетекчилиги андан өтүп биз укмуш каттуу иштедик. Айка кандай дейсиң? Бүгүнкү кечки тамакка чогуу барбайлыбы деп Бактияр деген кесиптешим бир убакта жаныма келип калыптыр. Жок, бара албайм. Байкемдин баласын бала бакчадан алышым керек дедим да шарт бурулуп кеттим. Бактиярды түрдүү идеяларды жараткан, фантазиясы күчтүү деп айтууга болбойт. Бирок берилген тапшырманы аңтар-теңтер кылып, эч нерсеге карабай аткарган кашкөй эле. Ал үчүн жетекчиликтен жол көрсөтүлгөнү жетиштүү. Кыскасын айтканда, партиянын иштеген жаштарынын бири. Ошентсе да ага эркек катары көңүл деле бурбаптырмын. Акыркы күндөрү менден көзүн албай, далымды тешип жиберчүдөй карап жатканы кыжырымды келтирди. Бактияр байке, эмнеге эле мени кечке карап жатасыз? Башка кылчу ишиңиз жокпу? Бар, жумуш бүткөн соң сени үйүңө узатам. Убара болбоңуз, менин жигитим жеткирет. А мен убара деле болбойм, сага кошуна жашайм. Мына ушундай сүйлөшүүдөн кийин жумуштан чыгып, чын эле мени ээрчип алды. Машинасы деле бар, бирок ага түшкөн жок. Көңүл кош ар кайсыны сүйлөшүп бара жаттык. Коштошуп үйгө кирдим. Чынын айтсам, ал жөнүндө бир да жолу ойлогон жокмун. Кызыктын баары эртең менен башталды. Шаша-буша жумушка бара жатсам, подъездде Бактияр турат. Чочуп кеттим. Эмне болду сизге? Ушул жерге түнөдүңүзбү? Оба, сен үчүн баарына даярмын деп айттым го. Коюңузчу, тамашаңызды калып эле. Менин кошунам сизди таанышыңыз го дейм. Капырай, кандай ишенбеген эмесиң? Ишенбесең баарынын эшигин такылдатып сурап чык. Бул үйдө сенден башка таанышым жок. Жүзүнө карасам, чын эле подъездде түнөгөндөй. Чачы уйпаланган, кийимдери бырыш. Ошол күнү Бактияр кечке чарчап, уйкусу келип жаман болуп жүрдү. Ушул кылык жоругу менин жүрөгүмдү туйлатып койду. Мен болсо аны улам карап, "Ий байкош, чын эле сүйүп калган го" деп ар бир кыймылын көзүмдүн карегинен өткөрө баштадым. Ат тезегин кургатпай гүлүн, белек бечкегин көтөрүп үйгө келет. Подъездимде бир эмес эки түнөдө. Кыздар жигиттердин мындай кылык жоругуна туруштук бере албайт экенбиз. Арбалдымда калдым. Көргөндө эмес, атын эстегенде да бир башкача сезим жан дүйнөмдү аралап кетет. Ортобузда жакын мамиле болбогону менен бара-бара мен аны дүйнөдөгү эң жакын адамымдай көрүп калдым. Сүйүү деген ушундай ыйык сезим экен. Оюмду да, боюмду да бийлеп алды. Мен эркектердин ырайымсыз ташпоор, ашынган алдамчы болоорун өз көзүм менен көрүп, жүрөгүм менен өткөрдүм. Сөзүмдү меникиндей тагдыр башына келгендер гана түшүнүшү мүмкүн. Бактияр экөөбүздүн сүйүүбүз асман тиреген чокуларда сабалап турду да, бир заматта талп этип жерге кулады. Кандайча дейсизби? Мына мындайча. Көптөн күткөн шайлоо да өттү. Партиябыз баарыбыз күткөндөн көп мандат алган жок. Бирок менин жигитим депутат болду. Сүйүнгөнүмдү айтпаңыз, асманда эле учуп калдым. Ал экөөбүз эми баягыдай бир имаратта иштебейбиз. Бактияр депутатта, ак үйдө отурат. Бир жолукканыбызда анын мага мамилеси бир аз салкындагансып калыптыр. Жаңы кызматы түйшөлтүп жатат го. Кантип эле депутат болоор менен сүйүүсү өчүп калсын деп ойлоном. Кайра ушундай ой кантип келди? Уялбайсыңбы деп өзүмдү өзүм жемелеп коем. Анан мага берген кучак-кучак гүлдөрүн, темирди да ээрүүчү ысык сөздөрүн, подъездимди жата кылган түндөрүн эстеп кыялга батам. Депутат болгонуна 3-4 ай гана болсо керек. Эртең менен жумушка барсам, элдин баары мени аягандай карай беришти. Аны деле эле салган жокмун. Бир убакта кесиптешим телефондон: "Бактияр, кушпоо бек болсун. Той качан? Баарыбызды тойго чакырганды унутпа" деп калды. Аңгыча менин маңдайымда олтурган кыз салам айтып кой деп кыйкырды. Көз алдымда түзүлгөн картина кадимки менин Бактиярыма байланыштуу болуп жаткандай сезилди. Бирок элестете албадым. Балким башкадыр дедим. Дароо көчөгө чуркап чыктым. Эшиктин алдында биздин партияда иштеп жүргөн Байке чылым чегип турган экен. "Байке, Бактияр үйлөндүбү?" деп сурай калдым. "Оба, мен экөөңдү үйлөнгөн экен десе, чунак кыз, сен бул жерде белең" деп таң калып мени карады. Дароо терс бурулдум да чуркап жөнөдүм. Кай жакка, эмне максатта чуркап бара жатканымды көзөмөл кылганга шайым келбеди. Көзүмө көчөдөгү адамдардын баары жексур, ырайы суук, алдамчы көрүндү.
Менин азыркы абалыма Бактияр гана эмес, бүт адамдар күнөөлүүдөй туюлду. Оозума бир гана жок, андай эмес деген гана сөз келди. Ушул эки сөздү жадыбалдай айта бердим. Бирөө жарымдын мени көрүшүн, мен бирөөнү көрүүнү да каалаган жокмун. Ошентип оозума наар албай, батиримде солуп жаттым. Сүйүү, депрессия дегенди ошондо түшүндүм. Оюма бир гана өлүм келип туруп алды. Жакшы ит өлүгөн көрсөтпөйт дегендей, өлүп калсам менин бул кебетемди эч ким көрбөсүн деп ойлодум. Бир айдан кийин курбум мени издеп үйгө келди. Болуп өткөн окуяны жумушума издеп барып угуптур. Депутатка телефон чалса, ал кечирип койгула, ушундай болуп калды дегенден башкага жарабаптыр. Мага чалып да койгон жок. Бир ай төшөктөн турбай жатканым, суудан башка наар албаганым мени ого бетер алсыздатты. Курбумдун жасап берген ысык тамагы гана кадимкидей дем берди. Өлүп калам го деген оюм ишке деле ашкан жок. Көрсө убакыт баарын дарылайт экен. Курбумдан башка эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Күндөрдүн түнгү алмашышы менен акырындан өзүмө келе баштадым. Аман болсун депутат дегенден башка эч нерсе дей албадым. Адамдын көңүлү менен ойноп, жан дүйнөсүн тоңдуруп кете бериш ал үчүн кумурска өлтүргөндөн да оңой экенин түшүнгөндө эркектердин баарынан коркуп кетем. Азыр ал депутаттын 2 баласы бар. Теледен үнүн укканда дароо өчүрүп салам. Турмушумда ушул депутаттай эч кимди жек көргөн эмесмин. Жогорудагы маалыматтар Аргумент KG сайтынан алынды.